Ассаламу алейкум, урматтуу бир тууган мусулмандар. Биз бүгүн Алла Таала тарабынан жиберилген миңдеген пайгамбарлардын эң мырзасы жана эң акыркы пайгамбарыбыз, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламдын бир канча мужизаларын биз көрсөтүп бермекчибиз. Андыктан биздин каналыбызга жазылып, лайк басып, досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуздар. Анда эмесе биз баштадык. Пайгамбарыбызга берилген мужизалар. Адамдар пайгамбарларга ишенип, алар алып келген динге моюн сунуусу жеңил болуусун үчүн Алла Таала пайгамбарларга ар түрдүү мужизаларды берген. Мужиза жөнөкөй пенделер аткара албай турган сырдуу иштер. Адамдар пайгамбарлардын пайгамбарлыгына ишенбей же пайгамбарлыгын далилдеп берүүсүн талап кылган. Учурда Алла Таала аларга мужизаларды көрсөтүүгө уруксат берген. Мындай мужизалар пайгамбарлардын дээрлик баарында болгон. Мындай мужизалардын катарында Салих пайгамбардын төөсүн, Муса пайгамбардын жыланга айланган таягын, Иса пайгамбардын ылайдан чымчык жасап, ага жан киргизүүсүн жана башкаларды айтууга болот. Ал эми Алла Тааланын акыркы пайгамбары Мухаммадка ага Алланын салаваты болсун. Берилген мужизалар башка пайгамбарлардын мужизаларынан айырмаланып турат. Бул мужизалардын башында ыйык Куран турган. Курандын кыяматка чейин өзгөрүлбөй сакталуусу, андагы ачылбаган сырлардын замандын өтүүсү менен ачылуусу, илим техниканын өнүгүүсү менен ачылган аят маанилери, мына ушунун баары мужиза болуп эсептелет. Төмөндө болсо пайгамбарыбызга берилген мужизалардын кээ бирлерине кененирээк токтолобуз. Ууланган кой эти сүйлөгөндө. Бул окуя хижранын Меккеден Мадинага көчкөн жылдан башталган жыл эсеби. 7-жылында Сафар айында болгон. Пайгамбарыбыздын жашоосунун бүтүүсүнө 4 жылга жетпеген убакыт калган болчу. Пайгамбарыбыз жана сахабалар Хайбар согушунан жеңиш менен кайтып келишкен эле. Зайнаб бинт Харис аттуу жөөт аял алгач Алланын элчисине эттин кайсыл бөлүгү көбүрөөк жагарын сурап билет. Анан пайгамбарыбыз жактырып жеген сан этин өзгөчө ууга сиңирип, башка мүчөлөрүн да уулап, этти пайгамбарыбызга алып келет. Пайгамбарыбыз койдун сан этинен бир тиштем үзүп жейт, жана жанындагы сахаба да андан жей баштайт. Ошол учурда Алла Таала этке сүйлөө касиетин берет да, ал: "О Алланын элчиси, мени жебегин, мен ууланган этмин" деп тилге кирет. Пайгамбарыбыз аялды таап келүүгө буйрук берет. Аны пайгамбарыбыздын алдына алып келишкенде, пайгамбарыбыз эмне үчүн этти уулап алып келгенин сурайт. "Сен тууралуу ар кандай сөздөрдү угуп жүрөм. Ошону үчүн сени сынамакчы болдум. Эгер падыша болсоң, ушуну жеп өлөт. Эгер чындап эле пайгамбар болсо, анда ага кандайдыр бир аян келет деп ойлогом" деп жооп берет аял. Пайгамбарыбыз менен бирге этти жеген Бишир бин Бароо аттуу сахаба кийинчерээк кайтыш болуп калат. Ал эми пайгамбарыбыз кийин 3 жыл ашыгыраак өмүр сүргөн. Бирок жыл сайын Сафар айында ооруп калар эле. Жана аны ошол ууланган эттин кесепети деп айтып калчу Айша энебиз. Айша энебиздин айтуусунда пайгамбарыбыз акыркы оорусунда тагыраак айтканда, өлүм төшөгүндө жатканда ага кайрылып: "Айша, ушул оору Хайбар жеңишинен кийинки ууланган эттен калган оору. Мен андан айыга албай калдым" деген экен.
айдын тең ортосунан экиге бөлүнүүсү. Алла Таала Куранда мынтип айтат: Кыямат жакындады жана ай экиге бөлүндү. Алар Курайш капырлары мужизаны көрүп турушса да, чындыктан жүз үйрүп, бул ар дайым болуучу сыйкыр дей башташты. Ал-Хафиз бин Касирдин айтуусунда бул окуя пайгамбарыбыздын заманында болгон. Бул туурасында бир канча хадистерде айтылган. Бардык алымдар бул окуянын пайгамбарыбыздын заманында болгонун жана ал пайгамбарыбызга берилген мужиза экендигин айтышкан. Аннастын айтуусунда караганда, меккеликтер пайгамбарыбыздан бир белги көрсөтүүнү талап кылышат. Ошондо ал аларга айды тең экиге бөлүп көрсөтөт. Ал Абдулла бин Мусид мынтип айтат: Биз Минада пайгамбарыбыз менен турган учурда ай экиге бөлүндү. Бир бөлүгү тоонун артына, экинчи алды жагына келип калды. Ошол учурда пайгамбарыбыз бизге күбө болгула деп айтты. Ибн бин Аббас мынтип айтат: Мушриктер чогулуп пайгамбарыбызга келишти да, эгер сен чынчыл болсоң, анда айды экиге бөлүп бер дешти. Бул түнү айдын 14 болуп толуп турган эле. Пайгамбарыбыз Аллага кайрылып, алардын сураганын дуба кылды. Ошондо ай экиге бөлүндү. Бир бөлүгү Абу Кубайс тоосу тарапка, экинчиси Койкуан тоосу тарапка болуп калды. Пайгамбарыбыз мына эми күбө болгула деп айтты. Бир сындырым нанга 70 адам тоет. Бир жолу улук сахаба Абу Талха пайгамбарыбызды үйүнө чакырат. Пайгамбарыбыз андан үйүндө эмне бар экенин сурап билет да, бир топ сахабаларды ээрчитип барат. Көпчүлүктүн келе жатканын көргөн Абу Талха чуркап кирип аялына кайрылат. Биз шерменде боло турган болдук. Алланын элчиси бир топ адам менен келе жатат. Тамагыбыз болсо бир адамга араң жетет. Аялы аны тынчтандырып: Сен эмне Алла жана анын элчиси билүүчү экенин билбейсиңби? Пайгамбарыбыз үйгө киргенден кийин Умму Сулайм алып келген нанды алып, көбүрүнө дуба кылат да, аны кайра Абу Талхага узатып, сырттагы сахабалардын ону кирсин деп, мындан жесин деп айтат. Сырттан кирген 10 сахаба тойгончо тамактанып чыгып кеткен соң дагы 10 сахаба кирет. Ушинтип 70 сахабанын баары Абу Талханын үйүнөн тоюп чыгат. Баарынан кызыгы, адамдар тоюп таркап кеткенден кийин да тамак өксөрбөстөн калганы болду.